Assalamu alaikum, urmаттуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштогу Фрунзенский кичи районунан сатыла турган дагы бир үй көрсөтмөкчүбүз. Дарегин жакшылап билип түшүнүп алыңыздар. Мына бул көчө Алиев көчөсү. Бул жака түз барсаңыздар Фрунзенскийде базарчик, сол тарапта Агахан мектеби бар. Андан бери келе жатканда Алиев көчөсүнө жеткенде оң тарапта Нурзаман курулуш компаниясы көп кабаттуу жаңы үй курду. Анын жанында нар жагында Купуев мектеби бар. Бул жерде парк аллея. Түз барсаңыздар Наукатский подъем. Андан бери келе жатканда бул жакта оң жагында көрүп турасыздар милицейский дом бар. Андан өтүп эле мына ушул жол менен түз жогору чыгып, анан сол тарапка киресиздер. Жакын эле. Мынакей туугандар, мен сатыла турган үйгө заматта жетип келип калдым. Азыркы биз көрсөткөн жол аркылуу эле түз жогору чыгып, тетиги жерден сол тарапка бурулуп, андан бери дагы 150 метр жүрүп келдик. Көчөсү асфальт көчө экен. Бул көчө Оштогу Молдонияз көчөсү. Андан бери 150 метр жүрүп келесиздер. Сол тараптагы үйлөрдүн катарын карап келсеңиздер, алардын катарында турган 46 номурдагы сатыла турган дал ушул үйгө келе бересиздер. Ушул үй бүгүнкү күндөн баштап сатууга коюлуп жатат. Бардык шарты менен, бардык коммуникациясы менен туугандар. Азыр биз кирип бүт бир чекеден ремонтун, планировкасын, проектисин, бардык шартын сиздерге көрсөтүп беребиз. Сиздер көңүл буруп, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүп туруңуздар. Көчөнүн уландысы дагы төргө чейин барат экен. Булар болсо кошуналардын үйлөрү. Көрүп турасыздар, үй чакан үй. 3-4 бөлмөлүү экен, азыр кирип көрсөтөбүз. Көчө жагы мына мынтип навес болуп тур, жарыктары коюлуп тур. Ал эми бул жака болсо жашыл зона уюштурулуп, сырты темир тосмолор менен тосулуп, ичине гүл бакча уюштурулуп тур туугандар. Көрүп турасыздар, үйдүн сырткы фасады декор болуп, терезелери пластиктен коюлган экен, сыртында темир решеткалары менен экен. Ал эми үйдүн алдындагы аянтчага мына мынтип сары ташты мозаика кылып басыптыр. Унаа коюуга ичкериде жай кенен экен. Дарбазасы чоң дарбазадан сол тарабында атайын калиткасы менен. Бул жердеги коммуникацияны биз сиздерге башында эле баса белгилеп айта турган болсок, интернет, жарыктандыруу, электр линиясы, газ, канализация бүт баары бар экен туугандар. Үйгө интернет дагы киргизилиптир, анан камера наблюдения дагы бүт баары коюлуптур. Биз кирип бара жатабыз. Эске сала турган болсом, бул үйдүн ээси өзү Бишкек шаарына көчүп кеткенде мына 1-2 айдын жүзү болуптур. Азыр бул жерде эч ким жашабай атат экен. Сатууга коюптур. Бишкек шаарына жумушу которулгандыгына байланыштуу үй бүлөсү менен ошол жака көчүп кеттир. Башында айтып кое турган болсок, бул үйдү сатат. Анан варианты да бар экен туугандар. Вариант дегенде ушу Бишкек шаарындагы сиздердин үйүңүздөр же батириңиздер болсо, Оштогу мына ушул үйгө алмаша турган ниетиңиздер болсо, сүйлөшүп көрсөңүздөр болот экен. Мен башынан баштайм. Бул үй жайгашкан жер аянты 3-7 тагыраагы 4 сотукка жакын экен. Кызыл китеби бүт документтери так экен. Алдында мындай жашыл аянтчасы да бар. Бул жеринде болсо машыгуу аянтчасы жасалган. Бул жагы болсо навес болуп туруп, мындай көрүп турасыздар, түстүү поликарбонат менен жабылыптыр. Ал эми үйдүн алдындагы аянтча унаа коюучу жайдагы кенен 2-3 унааны кенен койсо болот экен туугандар. Бүт сары таш менен мозаика болуп бул жер жасалыптыр. Азыр эми мен бир чекеден көрсөтө берем. Биз азыр сырттан дарбазадан кирдик. Киргенде эле бул жердагы көрүп турасыздар, потолоктору жасалып, жарыктары коюлган, камера наблюдениялар дагы ар жерге коюлуптур. Көп точкада туугандар. Бул жагына азыр үйдүн кире бериши, ушу жагынан кирип биз үйдү бир чекеден көрсөтө беребиз. Сиздер көңүл буруп туруңуздар, анда баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына биз кирип келдик. Бул эшиктен киргенде эле бул жер чакан бөлмө, коридору туугандар. Ушул жерден мына сол тарапка бурулуп, мына 3 тепкич жогору көтөрүлүп, бул эшиктен кире турган болсок, бул жагында 2 бөлмөсү бар экен. Кирме чыкма, төрү спальный, бул жагы детский экен. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4x4, 16 чарчы метр чыгат. 2 терезеси бар, бирөө дарбаза тарапта, бирөө көчө тарабында экен. Ичинде жалюзилери тартылган, терезелери пластик, подоконниктери да пластик. Отопление батареялары дагы ар бир терезенин астына коюлуптур. Чугунный зималета кондиционери да бар экен. Потолок гипсокартондон тоголок формада жасалып, кичи лампалары, люстралары коюлуптур.
Полу болсо жыгач экен, астында погреб да бар экен, мына чекеден кирет экен туугандар. Бөлмөнүн узун туурасы 4x4 16 метр квадрат чыгат. Ал эми төрүндөгү бөлмө дагы ошондой эле бөлмө 4x4 16 метр квадрат. Бүт спальный эмеректери менен экен. Бул жагы уктоочу бөлмө, көчө жагында, батыш жагында бир терезеси бар экен. Потолок гипсокартондон формаланып жасалган экен. Бул эмеректердин бардыгы калат дейт, эми калганын келишип сүйлөшүп алабыз деди. Бул жагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, көрүп турасыздар, взрослый спальня болду. Полу болсо жыгач экен, сырдалыптыр. Демек, мына ушул эки бөлмө кирме чыкма. Биринчиси балдардын уктоочу бөлмөсү, экинчиси ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ал эми кайра эле коридорго ылдыйга түшүп биз бул бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы санузели плюс котельный. Мына киргенде эле байкалат туугандар, төрүндө душевая кабинасы коюлуптур, күзгү кабинасы менен, үстүндө аренстону менен, бул жагында унитазы менен туугандар, бүт бардык шарты жасалыптыр. Бул жагында болсо котельный чоң печка коюлган, көмүр отун менен дагы болот экен. Электр тогу тен аркылуу дагы ысыйт жылыйт экен. Бул жагында болсо газовый котел коюлуптур, 3 в 1. Демек, газ менен, электр тогу менен, көмүр отун менен жылый турган атайын печкалары коюлуптур. Дубалдын жарымына чейин кафел болгон. Бул жагында көрүп турасыздар, форточкасы да бар экен. Ушул жагынан аба желденип турат экен. Полу ылдый жагы кафел болгон. Демек, бул бөлмө санузел, душевой плюс котельный. Кышында мына котельныйдын жылуулугу менен эле бул бөлмө бемарал жылыгыдай, ысыгыдай. Бул жага келе турган болсок, бул жакта дагы кирме чыкма эки бөлмө бар экен. Мына бул биринчи ортодогу бөлмө болсо, бул жагы кухня, ашканасы, тамактануучу бөлмөсү экен. Төрүндө болсо эмереги коюлуптур, көрүп турасыздар, астында үстүндө бүт текчелери, тартмай сурмайлары менен, газ электропечка вытяжкалары менен коюлуптур туугандар. Ортосу фартугу кафелденип, электроточкалары дагы коюлуптур. Бул жеринде суу чыгарылган фильтри менен экен туугандар. Фильтр демекчи, үйдүн ичинде дагы фильтр бар экен. Анан общий суу, водоканалдын суусу келгенде сыртка дагы өзүнчө фильтр коюптур. Бул бөлмөдө бир терезеси бар экен, терезеси пластик. Мына жактары бүт МДФ каражаттарынан обшивка болуп жасалыптыр. Отопление батареясы мына жерде турат, жылуулук ушул жерден чыгат экен. Полу болсо жыгач экен, бир катар лактап, сырдап коюптур. Астында погреб бар экен, консервацияга. Мына жерден ачылып, ушу банка-санка майда чүйдөгө идиш аяк койгонго болот экен. Потологу мына эки баскычтуу жасалган, 4 бурчтук формадагы кичи лампалар коюлуп, ортосуна 3 көздүү люстра асылып илиниптир. Бул кухня, ашкана, узун туурасы 4x4 16 чарчы метр квадрат чыгат. Бул жагына кире турган болсок, бул жагы зал. Кенен бөлмө, узун туурасы 4x6 24 чарчы метр чыгат. Бул бөлмөнүн узун туурасы ички аянты моющий бойлор менен жасалыптыр. Бул жагына электроточкалары дагы, антенналары дагы киргизилиптир. Телевизор коюуга мүмкүн экен. Бөлмөдө 2 терезеси бар экен туугандар. Экөө тең пластик. Астында отопление батареялары менен, анан кышын жайын иштей турган кондиционери менен экен туугандар. Потологу натяжной, чоң люстра коюлуп, чекелерине кичи лампалар баары коюлуптур. Полу болсо жыгач сырдалыптыр туугандар. Бул жагына дагы электроточкаларды кошумча коюптур. Бул 4x6 24 чарчы метр чыккан зал конок бөлмөсү болду. Демек, бул бир кухня менен 2, нарактагы 2 кирме чыкма бөлмө менен 4 бөлмө бар экен. Бул жагында өзүнчө санузел, котельный, душевой менен. Биз эми кайра сыртка чыктык. Үй мына ушул 4 бөлмөлүү чакан үй. Мына жакта да кошумча летний комнатасы бар экен. Ал жагы кабинет, ал жагы летний холл катары иштейт экен. Ал жагында азыр биз сиздерге көрсөтөбүз. Ал эми үйдүн сырткы фасады декорлонуп, туугандар боек берилип, астыңкы соколдун сырты дагы бүт кафелдениптир. Аны дагы көрүп билип алсаңыздар болот. Навестин уландысы бул жагында үстү мына поликарбонат менен жабылып, астында турник, брус бардыгы уюштурулуптур. Машыгуучу жайы, денени чыңдоочу жайы туугандар. Бул жерде болсо мына брусчатка менен тоголок формада жасап, газон эгиптир, көрүп турасыздар. Ортодон сууну фонтан кылып чачыратып сугарат экен. Нарагына дагы кошумча гүлдөр эгилиптир. Бул жерде болсо бир кичинекей 2 жылдык алмасы бар экен. Эми бул жактагы хоз постройканы мен сиздерге бир чекеден көрсөтүп коеюн. Мына жерге келе турган болсок, атайын колорит
кыргыз колориті орнаменттер менен жасалыптыр. Арка эшиги бар экен. Бул жага кире турган болсок, летняя кухня, бул жагы очокканасы менен туугандар көрүп турасыздар. Очокканада бардык шарттарды түзүптүр. Мисалы төрүндө столун коюптур. Бул жагы болсо очоккана, 3 очок, чоң казан, орто казан, кичи казан чайнектердин печкалары дагы уюштурулуптур. Үстүндө дымоход моорулары менен, вытяжкалары менен туугандар көрүп турасыздар. Айланасы бүт кафелденген. Бул жагында болсо летняя кухнясы, суулары чыгарылыптыр, астында аристону бар экен. Бул жагында болсо газ электропечкасы да коюлуптур, газы киргизилиптир. Мына ушундай бүт шарттары түзүлүптүр. Демек бул летняя кухня очокканасы болду. Мына жер атайын арка болуп тосулган. Эми бул жактагы уланысын мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Сол тараптагы төрдөгү бул чакан бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы летний зал, же болбосо спорт зал экен. Бул спорт зал плюс склад деп баса белгиледи. Бул жерде эми машыгуу каражаттары бар экен, буюм тайым бүт баары ушул жерге коюлуптур. Асты полу ламинант экен, үстүнө мына жумшак мат дагы жаткырылыптыр. Бул жерде деген буюм тайым тренажердик каражаттарды алып чыгып кетет экен. Калганын эми өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Бул бөлмөнүн маңдайында бул жакта да бир чакан бөлмө бар экен. Бул 5-чи бөлмө. Бул жилой туугандар. Мына көрүп турасыздар. Бул кабинет экен. Негизи рабочий кабинет. Төрүндө атайын эмеректери да коюлуптур. Иштөө шарттары менен телевизор, интернет бүт баары коюлган туугандар. Бул жагы мына жарык кире турган сплошной терезе экен. Алюминий каражаттар менен жасалыптыр. Ичине шторалары тартылыптыр. Полуна ламинат жаткырылыптыр. Дубалы апапакай бойдон турат. Сол тарапта үстүндө мына кышын жайын иштей турган кондиционери менен. Бул рабочий кабинет же болбосо летний холл деп айтылат экен. Бул өзүнчө бир чакан бөлмө болду. Ал эми мына жакка кире турган болсок, бул жагында сырткы ажатканасы бар экен. Муну дагы көрүп билип койсоңуздар болот. Булардын баары ушул борбордук канализацияга туташтырылыптыр. Бул жердин коммуникациясын баса белгилеп айта турган болсок, бул жердеги шартты центральный канализация, газ, суу, свет трехфазка, суу болсо фильтрлери менен камера наблюдения, интернеттер бүт баары киргизилип, шарттар аябай жашаганга жакшы түзүлүптүр. Мына 1-2 айдан бери эч ким жашабай, бул үй өз ээсин күтүп турган чак экен. Эгер үй жакса, жайгашкан жери, инфраструктурасы жакса, анда экранда ээсинин телефон номуру жазылып турат, тез арада сүйлөшсөңүздөр болот. Мен үйдүн баасын сиздерге жарыя кылып коеюн. Үйдүн баасы $110,000 кеми бар. $110,000 кеми бар экен. Ээсине тез арада байланышка чыгып сүйлөшсөңүздөр болот. Эгер Бишкекте квартира, жер үй мында алмашканга доплатасы менен варианттарыңыздар болсо, ээси менен тез арада сүйлөшүңүздөр. Бул жерде эми жакын жерде Фрунзенский кичи районунда площадьтын айланасында мектеп, мисалы Агахан, андан башка частный мектептер, бала бакчалар, тез жардам кызматы, милиция, аптека, маркеттер, транспорт каражаттары аябай кандай эле жакын. Парк, Акбура дарыясы дагы жакын, андыктан жакса сүйлөшө бериңиздер. Мен бүгүн сиздерге ушул Тез кабар YouTube каналынан, Тез кабардан сиздерге Оштогу Фрунзенский кичи районунан Молдонияз көчөсүнөн сатыла турган кезектеги үйдү көрсөттүм. Бардык шарты менимче сиздерге жакса керек. Эгер жакса, тез арада сүйлөшүп, бул үйдүн ээси болгонго аракет кыла бериңиздер. Эмне дейсиз? Насип кылсын дейли. Бул үйдө көгөрүңүздөр, агарыңыздар, өнүңүздөр, өсүңүздөр, ылайым үй сиздерге насип кылсын. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.